Достор, бұл сабақта сіздер менен программчынын веб браузердегі инструменті болгон WebTools деген программа менен таанышмакчыбыз. Келиңиздер, алгач ошол программаны старт кылып алалык. Аны үчүн браузерге барабыздагы баракчаны басып туруп, мышканын оң кнопкасын басып, просмотреть код дегенди баса турган болсок, ылдыйда ушундай панелдер пайда болот. Келиңиздер, ыңгайлуу болуш үчүн биздин браузерди кеңейтип алалык. Экрандын туурасы боюнча контентти жана ошол астыдагы панелде бир аз чоңойтуп алайын. Астыда, достор, бир нече ушул панель турат, анын ичинде бир нече вкладкалар бар. Бизди кызыктырган азыр ушул Elements деген вкладка. Эгерде мен ушул Elements'те баса турган болсом, биз бул жакта биздин HTML кодубузду көрүп турабыз. Мисалы, сиздер билгендей эле, мурун биз эң башкы сабактарда ушул H1-ден H6-га чейинки тегтерди колдонуп, аларды комментарийге алган болчук. Жана бизде ошол header деген элемент бар, ага биз main header деген классты бергенбиз. Жана article деген чоң элемент бар, анын ичинде биздин ошол постубуз жайгашкан, site деген элемент бар, footer деген элемент бар. Эгер мен буларды мисалы ушул кнопка аркылуу баса турган болсом, алардын туунду элементтери чыгат дагы, мисалы ошол article элементинин. Анан алардын дагы туунду элементтеринин дагы башка туунду элементтери бар. Мисалы headerде биз вебтин базалык тили HTML дегенди көрүп турабыз. Анан эң кызыгы, достор, мен кайсы элементке курсорду алып барбайын. Ошол убакытта тийиштүү элемент ушул өйдөдө кайсы бир өңгө боёлуп, бизге баса белгиленип көрүп турат. Мисалы, мен вебтин базалык тили HTML дегенди баса турган болсом, ал ушул жерде бөлүнүп калды. Дагы башка ыңгайлуу, мисалы, инструмент же болбосо ыкма, мисалы, ушул жердеги стрелканы көрүп турасыздар, тура өйдөнү караган. Ошону басып туруп, веб баракчага барып, кайсыл элементтин кодун билгиңиздер келсе, ошол элементке барып эле, мисалы, вебтин базалык тили дегенди баса турган болсом, ылдыйда ошол код белгиленип, бизге көрүнүп калат. Анан астта көрдүңүздөрбү, алардын иерархиясын көрсөтүп турат. Бизде эң глобалдуу HTML деген аталык элемент бар экен, андан кийин анын туунду элементи body экен, андан кийин body өзүнө article деген туунду элементти камтыйт, андан кийин header, андан кийин H2. Биздин тандалган H2 деген элементибиз бар бул жерде, достор. Анан, достор, дагы панелдеги кызыктуу жерлердин бири ушул оң жактагы styles деген жерде. Эгерде муну бир аз чоңойтуп кеңейтип карай турган болсок, бул жакта сиздер мисалы, мен ушул H2 тегин белгилеп алдым да, ушул жерден тандап алдым. Анан ушул styles деген панелде ошол H2-ге тиешелүү болгон биздин коддогу бардык стилдер чыгып бизге көрсөтүлүп калат. Мисалы, H2-ге тиешелүү болгон биз ошол элементтеги бар экен, бир гана H2 деген. Ал жерде биз font size 40 деп белгилептирбиз. Эгер кодду барып карай турган болсок, келиңиздер, муну бир аз кеңейтип алайын. Кодду барып карай турган болсок, достор, мисалы, H2 font size 40 дегенди көрүп турабыз. Ал ушул жерде көрсөтүлүп турат. Андан кийин H1, H2, H3-кө дагы кайсы бир элемент селекторлорунун тизмегин аныктап, ага 1098 AD деген өңдү бериптирбиз. Аны дагы ушул жерден 11-саптан 15-сапка чейинки жарыя блогунан көрө аласыздар. Кыскасы, биз коддо эмне жазган болсок, ошонун баардыгы тийиштүү элементте көрсөтүлүп турат. Анан келиңиздер, браузерди кайра толук кылып көрсөтөлүк. Анан бул жакта маанилүү нерсе, биз кайсы элемент тандаган болсок, ошол элемент бул жакта мындай баса белгиленип көрүнүп калат да, анан ошого тиешелүү болгон стилдер көрсөтүлөт. Анан мындан сырткары, достор, көрдүңүздөрбү, ушул жерде биз H2 тегинде баягы H1, H2, H3 деген элемент тегтеринин тизмегинде биз аларга көк деген өңдү бериптирбиз. Анан ошол эле учурда биз эң мындайча айтканда баштапкы CSS кодубузда ушул 1-саптан 6-сапка чейинки ушул селекторлорду жазганбыз. Анан ал жака color 444 деп бергенбиз. Бирок ушул жерде көрүп турасыздар, ал сызылып турат. Сызылып турган нерсе бул активдүү эмес дегенди билдирет да. Анткени кайсы бир башка түз ушул color деген сыпатты жокко чыгарып, өзүнүн мындайча айтканда эрежелерин ишке киргизип жатат. Мисалы, сиздер көрүп тургандай эле, эгерде мен ушул жердеги көрдүңүздөрбү, птичканы алып кое турган болсом, ушул стиль жокко чыгарылат дагы, анан астыдагы color дегендеги сызыкча жоголуп, 444 деген стиль ишке киргизилет. Анан биздин вебтин базалык тили HTML деген сөзүбүз көк түскө боёлуп калат. Булар боюнча да кененирээк, достор, кийинки сабакта өтсөк тааныш өтөбүз. Ушундай жокко чыгаруу эрежеси жана
кайсыл учурда кайсыл сыпат, кайсыл элементтеги, кайсыл тегтеги, кайсыл селектордагы сыпат паритети жогору болуп, башкаларды жокко чыгарып, өзүнүн стиль катары колдондурат экенин карап өтөбүз башка сабактарда. Келиңиздер, мен кайра бардыгын өз ордуна келтирейин. Анан дагы бул жакта достор эксперимент кылып көрсөк болот. Ар кандай мисалы эгерде биз ушул body элементи жана headerдеги биздин шилтемелерди карай турган болсок, мисалы ошол чакырыктар деген. Ал жакта мисалы биз мурун link деген мындайча айтканда псевдокласс аркылуу стилде өткөнбүз кайсы бир нерселерди. Келиңиздер, мен бул жакка жөн эле мышканы баса турган болсом, сол кнопкасын ушундай курсор пайда болот дагы. Анан мен бул жакка өзүмдүн дагы башка стилдеримди тесттик түрдө жазып өтсөм болот. Келиңиздер, мисалы font size деп туруп бул жакка 30 пиксель дегенди берсек, көрдүңүздөр, үстүдөгү ушул шилтемелердин бардыгы чоңураак, мындайча айтканда размерди алып калды, өлчөмдү алып калды. Кыскасы биз бул жактан дагы активдүү түрдө кодубузга өзгөрүүлөрдү киргизип, аларды биз ушул веб страничкадан байкап көрсөк болот экен. Кыскасы биз ошол CSS-ти өзгөртсөк болот экен достор, андан сырткардагы HTML-дын контентин дагы өзгөртсөк болот. Анын үчүн контентти бир басабыз дагы, бир эмес эки жолу басышыбыз керек экен. Анан ошондой кыла турган болсок, ал мындай белгиленет. Анан ушул жерге мисалы төмөндөгүдөй нерселерди жазып койсок болот достор. Тест деп туруп башка жерди баса турган болсом, бул жакта көрдүңүздөрбү? Менин тесттик түрдө болгон өзгөрүүм бул жакта колдонулуп калды. Анан достор, мисалы биз айтып өттүк, эгер мен кайсы бир элементти таңдай турган болсом, styles ошол styles деген виджетте же болбосо панелде ага тиешелүү болгон стилдердин баардыгы көрсөтүлөт деп. Эгерде биз ылдыйга скроллго турган болсок, бул жакта ошо margin, border дегендерди көрөбүз. Буюрса буларды кийинки сабактарда карап өтөбүз достор. Андан сырткары мисалы ушул жерде user agent style sheet деген бар. Мисалы биз display block, margin block start ошол стилдерди аныктаган эмеспиз. Булар деген браузер тарабынан берилген стандарттык стилдер болуп эсептелинет достор. Буларды биз аныктабайбыз. Булар өзүнөн өзү ошол кайсы браузерди колдонгонго жараша көрсөтүлүп калат. Достор, дагы ушул шилтемелерге тиешелүү дагы бир кызык нерсе бар. Ушул оң тараптагы кош чекит half деп басылган нерсени, белгиленген нерсени баса турган болсок, биз бул жакта ошол элементтин кайсы бир абалдарына тиешелүү болгон псевдокласстардын аталышын көрүп турабыз. Биз мисалы буга чейин кош чекит hover, кош чекит visited, кош чекит active дегендерди стилде өткөнбүз. Эгерде мен муну таңдай турган болсом, мисалы hoverди, мен бул аркылуу ошол элементти hover кылбай туруп, мышканы анын үстүнө алып барбай туруп, мен ошол мындайча айтканда жүрүм турумду симуляция кылсам болот. Достор, келиңиздер, биз буга чейин ошол стилге кайсы бир өзгөртүүлөрдү киргизген болчук. Мисалы font size 30 же болбосо чакырыктар тест депчи. Анан эгерде мунун баарын жокко чыгаргыбыз келсе, биз жөн гана ушул обновить эту страницу дегенди баса турган болсок, биздин кодубуз, биздин баракчабыз мурунку баштапкы абалга келип калат. Келиңиздер, жанагы hover дегенди карай кетелик. Эгерде мен hoverди симуляция кылгым келсе, ошол чакырыктар деген таңдалып алынган шилтемеге жөн гана ушул жерге птичканы коюп коем дагы, өйдөнү байкай турган болсок, биз hover кылган сыяктуудай эле өзүнөн өзү эле симуляция болуп көрсөтүлүп калды. Эгерде мен мисалы active деген состоянияны же болбосо абалды симуляция кылгым келсе, active'ти басам дагы, биз билебиз. Биз ушул active деген стилге мурун background color black деп, анын арткы түсүн карага боёгонбуз жана анын шрифтинин стилин курсив катары боёгонбуз, ушул кылганбыз. Font style italic деген аркылуу. Visited'ти баса турган болсок, достор, калгандарын алып туруп, ал мурунку эле баштапкы көк түскө келип калат. Анткени биз мурун айтканбыз, эгерде visited мындайча айтканда псевдоклассын колдоно турган болсок, анда биздин текстибиз ушул эле көк түскө боелуп калат деп. Негедир бул жактан чыкпайт атат, достор. Кыскасы, ушул жерден биз кайсы бир абалдарды шилтемеге тиешелүү болгон симуляция кылсак болот экен. Достор, бул негизи ушул нерсе Chrome Web Tools деп аталат. Мындайча айтканда программчынын веб браузердеги инструменти десеңиздер болот, же болбосо шаймандары деп кыргызча айтсак болот. Бул кодду анализдегенде, кайсы бир каталарды издегенде, же болбосо кайсы бир нерсени бат-баттан жазып тест кыла турган болсоңуздар, эксперимент кылып, ушундай нерсеге абдан ыңгайлуу жана
өзүңүздөр бул сабактан кийин өз алдынча эксперимент кылып көрсөңүздөр болот. Эң башкысы ушул Elements деген вкладкадагы ар бир HTML элементтерди ачып, анын ичин оңдоп, стилдерди оңдоп, аларды кайра ушул обновить менен жокко чыгарып, ар кандай кызыктуу эксперименттерди кылып көрсөңүздөр болот. Кыскасы бул веб тулсту билип алган абдан жакшы нерсе. Айтылгандай эле бул кодду, ушул контентти, стилдерди анализдеп, каталарды тапканга абдан чоң жардамчы болот.